Кийинки сөз Мадумаров Адахан Кимсанбаевичте. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Биз бир эле маселе коюшубуз керек да. Акылбек Үсөнбекович, Конституция качан кабыл алынган? 1 майда 21 жыл. 5 майда 21 жылы бекилди. 11 апрелде референдумда кабыл алынган. Ал референдум өткөн, президент кол койгон күнү биз 5 майда. Макул. Сиз 21 жылы майда кабыл алынган Конституция боюнча пенсия менен жөлөк пулдар төмөнкү керектөө корзинасынан төмөн болбош керек деп Конституцияда жазылып турат. Ошону аткарбагандык үчүн гана Жогорку Кеңеш өкмөткө баа бериш керек. Кандай дейсиз? Абдан туура айтасыз. Буюрса эмдиги жылы ушу отчет менен келсем, ушу суроону берсеңиз туура болмок, анткени ал жерде жазылып турат. Бул норма 1 январь 2023 жылдан иштейт деп. Биз ошого аракет кылып атабыз. Эми караңыз, 21 жылы баарын оптималдаштырабыз деп президенттин аппараты менен министрлер кабинетинин аппаратын бириктирдиңер. 20 жылы акча азайтабыз деп, 20 жылы 333 миллион 900 миң керектелген болсо, силер бириктирип кыскарткандан кийин 430 миллион 700 миң коротуп атасыңар. Бул кыскардыбы? Точный цифраларды Алмаз Кушбакович айтып коюп, биз 550 кишиден бүгүнкү күнү 330га чейин кыскардык. Бирок зарплаталар көтөрүлдү. Ошонун эсебинен болушу мүмкүн. Мен тактап туруп айтайын сизге. Эми кыскартабыз дегенден кийин кыскарыш керек да. Мен силерге сумманы айтып атам, цифраны айтып атам. Анан могул жерде аябай көп цифраларды айтып кеттиңиз. Менимче биздин угармандар эмес, биздин депутаттарыбыз деле жана бир коллегабыз айткандай баш айландырма цифралар кетип баратат да. Экинчи маселени караңыз. Президенттин аппаратынын колдонуудагы акчасы азыр силер оптималдаштыргандан кийин 19 эсе көтөрүлүптүр. Мен башкаларын айтпайм азыр. Алмаз. Сколько? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, биз управделамилерди бириктирдик. Ошонун расходторунун баары Жогорку Кеңеш, өкмөт, анан администрацияныкы бириккендин эсебинен болду. Биринчиси. Экинчиси, биз атайын президенттин фондун караштырганбыз, 1 миллиард 300 миллион сомго жакын сарптадык. Ошонун эсебинен. Биринчи эсебин айттым, зарплатаны көтөрдүк. Сизге президенттин фонду бул жерде жок. Ал өзүнчө. Мындай кылалы да. Туш келди айтып салбайлы да. Акылбек Үсөнбекович, сиз экөөбүз сен жооп бербейсиң. Тажрыйбалуу саясатчыбыз го. Сиз аралаштырбаң. Ал фонд өзүнчө, ал 2 миллиард 800 миллион ал өзүнчө турат. Жыйырма биринчи жылы администрация президента жалпы чыгышасы 303,5 миллион сом болду. 333 миллион. 303,5. Экөөнү бириктиргенден кийин мен айтып атам, бул канча эсеге көтөрүлүп кетти деп. Силер оптималдаштырдыңар да. 2020 жылга 451 миллион сом болду. Кайсы жерде? 22 жылы быйыл бюджет. 303,5 миллион сомдон 451 миллион сомго чейин көтөрүлдү. Бул айлык көтөрүү боюнча кошумча болду. Сиз мени кечирип коесуз. Биздин маалымат боюнча 333 миллион 900 миң, а 21 жылы 430 миллион 700 миң болуп турат. Мына ошол расмий сиздин министрликтин берген маалыматы бул. Бул эми такталган маалыматтарды азыр тактап туруп сизге дагы бир жолу берейин. Экинчи маселе. Иш башкармалыкты бириктиребиз, себеби акчаны кыскартабыз деген жарыя болгон. 20 жылы иш башкармалыгыңарга 626 миллион 400 миң кетсе,
Силер кыскартып акчаны азайтабыз дегендеки 21 жылы 969 миллион 430 миң кетип баратат. Демек 1 миллиардка чейин көтөрүлүп кетип баратат. Эмнеге мындай болду? 21 жылдын бюджети боюнча. Адахан Кимсембаевич, бул жерде министр финансовдун орун барысы Дүйшөева Жибек, бул жерде мероприятие госзначение деп бар, ошол жылы өтүрүлгөн баягы мамлекеттин уровендеги мероприятияларды өткөргөндө ошол управделами аркылуу өтөт да, ошолордун расходтору. 2021 жылы өзүңүз билесиз, референдум болду, президенттик шайлоо болду, парламенттик шайлоо, анан жергиликтүү шайлоолор өттү. Урматтуу кесиптештер, биз бюджетти бекитип бергенден кийин булар бир тыйынына тийбеш керек. Мен бүткөлгөн, бекитилгенден кийинки көбөйтүүлөрдү айтып атам. Азыр 22 жылга өтөбүз, ал жерде катастрофа. Ал жердеги цифра канча бекитилген, а фактически канча сарптадыңар? Миллиардтан ашык бюджетте көрсөтүлбөгөн акчаларды сарптап атасыңар. 22 жылга өткөндө бул боюнча аябай чоң суроолор берилет. Азыр 21 боюнча берип атам мен. Когда бекитип атканда администрация президентанын акчалары жогорку кеңештик өзүндө болот. Анан иш жүзүндө уже жыл ичинде ошол акчанын баары управделами өткөрүп берип, анан через управделами алар расход кылат да. Ошон үчүн баягы фактически уже алып келгенде управделаминки фактически жагы көбүрөөк болот да. Дарт десе бала дейсиңер да. Американын президенти бир дасторкон жайып 20 000 сом ашыкча кылып койду эле. Билл Клинтон мамлекеттик жанагы парламент алат. Адахан Кимсембаевич, атайын бюджеттик кодексте да, мыйзамдарда дагы өзгөртүү толуктоолору бар. Биз жылына 2 жолу жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар, парламент бекитип берген бюджетке. Ошондуктан өзгөртүү толуктоолор менен биз ошо цифраларды тактайбыз.